Ушул аргымакты чапкылап барып туруп, Кудай буйруза, эмки келе аткан Олимпиадада алтынды багындырып кел. Кудай буйрса, Кел алтын. Бисмилла. Бисмилла. Атадына мен мактанчымды. Сен атын чыккан жок, мен атын чыгып атыр деп. Шаршембек деген дүние укту. Жоламан. Эгерде бир 50-40 барганда, мен билбейм, башка мамлекеттерге медаль калбай калат болуш керек. Кыскасы бир ыйлатып, бир кубантты да. Көпчүлүгү ушу мага алтын алат деген чоң үмүттөр бар болчу экен. Актай алган жокпуз. Сен биздин сыймыгыбызсың, сен биздин туусуң, бүгүнкү күндө туу болуп жүрөсүң. 50 болду, азыр болсо 60 минут атат. Үйгө келин эле жетишпей атат го. Келинди буйрса да алабыз, эми ага дагы план түшүп коюшуптур го, буйрса ада келин да болот. Ушундай колдоочу өзүм акелерим бар. Ушундай аталарым бар, досторум бар деп аябай сүйүнүп келем. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары. Азыр Париж Олимпиадасынан 3-чү орунду ээлеген Жоламан Шаршембековдун ак өргөсүнүн жанында турабыз. Жоламан мырзанын жакындары ага белек ыйгаруу үчүн чогулуп, өздөрүнүн батасын айтуу үчүн келип калышыптыр. Биз да бул жакшылыкта кандай кызыктар болорун биз сиздер менен биргеликте чогуу көрөлү. Достор, биз азыр Жоламан Шаршембековдун чоң атасы Шаршембек атанын жанында турабыз. Шаршембек ата, кыргыз элине сыйлаган сыйлыгыңыздар деги эле медалыңыздар кут болсун. Рахмат. Сүйүнүп атасыздарбы деги ошол баягы медалды алганда кандай сезимдер болду сизде? Сүйүнгөндө Кудайга шүгүр эң жакшы. Ар бир баягы эмеге таймашка барардачы, Жоламан мырза сизден бата алып анан кетет болуш керек, Бәріптен эле келет, айтат, кетип баратырым. Анан батабызды беребиз, жолуң болдун дейбиз. Жөнөтөбүз. Анан бир гана бул Олимпиада эмес, мындан мурунку мировойго дүйнөнүн чемпионду, Азиянын чемпиондорунда абдан жакшы барып келчи. Балам сүйүнсө бәрибиз сүйүнчүбүз. Буда деле кыскасы бир ыйлатып, бир кубантты да. Буйрук да. Буйрук экен. Ата баягы айттыңыз го, 2-чи казначей менин колумда өстү депчи. Кичинекей кезинде кандай бала эле, мүнөзү кандай эле? Мүнөзү өтө жош, жакшы бала болчу. Арам көбүнчө жакшы мамиледе болчу да. Балдарга окшоп тилдеп, сөгүнүп неметчи эмес. Чуркап ойноп жүрдү. Анан бизде мынан улуу Тынарбек дегени бар, ошол менен чоң. Экөө малга барат, бизем айылдашкан мал. Анан мындай эгин-сегин айдайбызса, анан ошого өзү кетип барып, ошо Тынар экөө барып келчү эле. Эч кандай мен ошону катыраак айтканымда эсимде жок деп билбейм. Сиздин колуңузда чоңоюп жүргөндө күрөшкө болгон кызыгуусун байкадыңыз беле? Бар болчу, байкадым. Көчөдө балдар менен урушуп калчу белем да күрөш. Урушкан эмес. Көчөдө балдарга биз атайын барганда күрөштүрчүбүз, бәрин жыкчы. Өзү күрөшкө şu балар болгондан кичинекейин эле өз теңдүүдөн бир-эки жаш улууларды жыгып жүрдү. Анан мунусу чоңойгондон кийин алып кетти Бишкекке. Анан ошол жанагы хакимге апарып убакыт ошого тренировка берди, ошону менен жүрдү. Анан ушу кичинекейинен баштап эле ийгиликтүү болуп жакшы. Шаршембек ата баягы күрөштөчү. Күрөшүп атканда белгисиз болот да, ким утар, ким утуларычы. Анан кийин ошол күрөш учурунда экранын аркасында мындай колдоп отурганда башкача сезимдер болсо керек, сизде дагы. Болот да. Бизде эмес, ошо бүгүнкү Олимпиада бүт кыргыз элинде болду андай сезим. Бул эми бүгүнкү Олимпиадада биринчи бир ыйлатты, анан кайта кубантты баарыбызды. Бүт кыргыз болгон жер. Кыргыз эли мындан көп нерсени үмүт эткен да, болот деп. Көрдө Кудайдын каалоо, Кудай кандай кылса, Кудайдын буйруганын көрөт экен. Ошол биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн.
Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Баягы сиздин небереңиз 50 болуп атпайбы? Ошо ичиңизден сүйүнүп койсоңуз керек, мындай менин неберем 50 атандай кыргыз элинин керегине жараган адам болду деп. Сүйүнгөндө кандай? Бул кыргыз эл эмести, дүйнө боюнча мировойдо 2 жолу алды, дүйнөгө ат чыгып. Кыскасын айтсам, Шаршембек деген дүйнө укту. Шаршембек. Анан кубанбай койчу эле кызым. Кубандык, кубанчумун. Даже атасына мен мактанчумун да. Сен аттың чыккан жок, менин аттым чыгып атыр деп. Шаршембек ата, анда биздин көрүүчүлөргө батаңызды берип койбойсузбу? Кудай буйруса, Кудай ушу бүгүнкү ушинтип келип сөзөн. Баары ушунун жакшылыгына келип атыр. Кудай ушуга ден соолук берсин. Жалпы эл журтка рахмат, элиме ден соолук берсин. Ушунун баары менин өзүмдүн айылымдын жерлештерим, өзүнүн айылым, бул курдашым менин оң жагымда отурган. Баары куттап келип атыр. Рахмат. Кудай ушуга ден соолук, бала чагасы менен ынтымактуу болушун. Кыскасы ушу кыргыз элине көп бакыт алып келип, мунун немеси дагы өзө берсин дейм. Бол, тилегеним ошол. Силерге рахмат. Ушу Париж олимпиадасына барып, Колой байгенин ээси болуп келдик. Кудайга шүгүр. Негизи алтын үчүн барганбыз, бардыгыбыз. Бирок Кудайдын ушундай буйругу экен. Кудайдын буйругуна баш ийбиз. Ушундай Колой байгеге шүгүр келтирип, буюрса эмки боло турган олимпиада оюндарына жакшы даярданып, болгон күчүбүздү салып, жакшы даярдык менен барып, ошо алтын Кыргызстанга алтын алып келебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Албетте биринчи күнү утулуп калганда кайгырдык, ыйладык. Бирок эртеси күнү кайтадан жаңы настрой коюп, ушу Колой байгеге күч салыштык. Ушундай ийгилик биз тарапта болду. Ушундай кыргыз элине Колой байге алып келип отурабыз. Ооба, угуп аттым, алтынга ишенип жатты. Ушундай көпчүлүгү ушу мага алтын алат деген чоң үмүттөр бар болчу экен. Ал үмүттөрүн актабаган жокпуз. Айтсаңыз, сиз Казакстандан бери деги Орто Азиянын баардык эли колдоп, видеолоруңузду чыгарып, соцсеттерге колдоолорун азыр күнгө чейин көргөзүп атышат да. Анан баягы 3 элдин ынтымагы ошол Париштен дан эле көрүндү окшойт да. Албетте, казак, кыргыз, өзбек ал жакта ынтымактуу болуп, биргеликте бири-бирине колдон келишинче жардамын көргөзүп, бири-бирине колдоолорун көргөзүп жүрүштү. Аны бир эле ушу соцсеттерден байкасаңыздар болот. Ушу биргеликте чогуу сүрөткө түшүп, бири-бирин колдошуп жүрдү десем болот. Ынтымагыбыз ар дайым арта берсин. Ушундай бири-бирибизге күйүп, бири-бирибизди колдоп, ушу алардын жеңишине биз сүйүнүп, биздин жеңишке алар сүйүнүп, ушундай дүйнө жүзүн таанып берели өзүбүздүн мекенибизди. Сиз килем үстүндө спортчу болсоңуз, азыр үйүңүздө туугандарыңызга кызмат кылып жүрөсүз. Эмне марка болуп атат? Биз бүгүн гана келдик. Узак жолдон келип, ушундай үйгө өзүбүздүн айылдагы конокторду чакырып, тамак берип аткан учур, ошолорго кызмат кылып атабыз. Сизге ийгилик, ден соолук болуңуз. Анан өзүңүздүн буйрмандарыңызга кайрылуу жасабыңыз болот. Биринчиден кыргыз элине терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Спорт сүйүүчүлөрү, ушундай олимпиадага барган бардык спортсмендерди өзүңүздөрдүн уйкуңуздардан калып, бизди колдоп жатканыңыздар алыстан сезилип жатты. Барыңыздарга терең ыраазычылык. Сиздердин бизге болгон ушу алтын алып келет деген үмүтүңүздөрдү актай албай калдык. Бирок
ушундай кыргыз элине коло байге алып келип отурабыз. Бирок муну менен биз токтоп калбайбыз. Дагы астыда дагы чоң бул мен айтып кетмекчимин, бул башталышы гана деп. Астыда дагы чоң жакшы күндөр күтүп турат десем жаңылышпайм. Кудайым буйруса. Жана ушу спорт сүйүүчүлөрүнө өсүп келаткан жаш муундарга спорт менен машыккыла, ден соолугуңарды чындагыла, жаман жолдордон алыс болгула, ар дайым туура чөйрөнү тамдап, ушундай Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн, Кыргызстанга керегине жараган ушундай улуу кыздардан болгула демекчимин. Барыңарга чоң рахмат. Биңиздин жеңишин куттуктап, Марат Молдонович, сиз да келип калган экенсиз. Бүгүн бүт Кыргызстанда кубаныч болуп атат. Ошо Олимпиада оюндарын көрбөгөн кыргыз жок болуш керек. Баары сыймыктануу менен көрдү. Бизден 16 спортсмен барды Олимпиадага, Парижге. Ошолордун ичинен мына азыр карабайсыңарбы? Кытай мамлекетинен 400 спортсмен бар, 90-дан ашык медаль алды. Америка Кошмо Штаттарынан бир 600-тен ашык спортсмендер келип туруп, где-то бир 120дай медаль алышты. Биздин Кыргызстандан 16 спортсмен барып туруп 6 медаль алып келип атат. Бул кыргыздын сыймыгы да, ошол жерде биздин кимдер ойноп, желектер желбирип, элибизди кубандырып, аябай жакшы бир самалык болду да бул жерде. Эгерде бир 50 кыргыз барганда, мен билбейм, башка мамлекеттерге медаль калбай калат болуш керек. Анан эң негизгиси биздин урматтуу президентибизге ыраазычылык билдирип коюш керек. Быйыл Кудай кылып Олимпиададан келген спортсмендерибиздин баарын аябай жакшы маанайда, жакшы белектер менен тосуп алды мамлекет башчыбыз. Буга да ыраазычылык билдирип коюш керек. Анан азыркы Бала Саруу айылынын тургундары мени да чакырышып, бүгүн келип Жоламан балабыздын коло медальды жеңип келгенине сыймыктануу менен азыр берде аргымак тартуулашып атат. Ошого күбө болдук баарыбыз. Анан эң негизгиси ушу биздин азыркы жанагы күрөш боюнча, бокс боюнча Олимпиададан утуп келген жаштарыбыз кийинки жаштарга чоң стимул көрсөттү да. Илгери баягы Канат Бегалиевтер Олимпиададан коло медаль алганда ушулар жаш балдар болчу. Буларга стимул болду эле азыркы 6 медаль менен келишип, элибизди сүйүндүрүп, булардын баары элдин уулдары болду азыр. Эл сыймыктанып атат баары. Кудай буйруса, мындан кийинки Олимпиадаларда мен ойлойм, бул Олимпиадага баргандын өзү батырлык, лицензиялык. Мен ойлойм, биздин мамлекетибиз али өнүгөт. Мындан кийинки Олимпиадага мындан да жакшы дайындыктар болот. Мамлекет тарабынан дайыма жеңиштерге боло берсин. Кыргызстан алга деп коет го, алдыга кете берейик дайыма. Кандай отурасыздар дегиле, түлөө өткөрүп отурсуздар жалпы туугандары, өзүңүздөрдүн уулуңуздар эл болуп, ошого дагы батаңыздар берген келдиңиздер окшойт. Жоламан байкенин айылдашы болом, тиги чоң атасынын классташыбыз, чогу бир жаштабыз. Анан өзүңөр айткандай эле бүт Бала Саруу ынтымагыбыз бар берде, Бала Саруу шаардагы. Ошо Бала Саруу ынтымагында аксакал болуп калдык. Анан мынакей азыр чогулуп ушул жерде отургандардын баары тилектерибиз ушу жакшы ийгиликке жетти деп баарыбыз куттуктап келдик. Баягы 3-чү орун болсо да медальды жууп отурган турбайсыздар майлап, Бала Саруу ынтымагы келип, баягы сүйүнүп атсаңыздар керек. Ооба. Түнү менен телевизор көрүп, күнү менен сүйүнүп кубанып атабыз. Бала Саруунун атагын мына бүт дүйнөгө таркатып атат. Бала Саруу деген кичике эле ал болчу, азыр мынакей ушундай чоң ийгиликтин аркасынан бүт дүйнө жүзү билди десек жаңылышпайбыз го. Жоламан байкен кимиз болот, өзүңүз жөнүндө тааныштырып атсаңыз. Жоламандын акеси болом. Жоламандын мурунку 2008-жылкы Олимпиадада Канат Бегалиев деген күмүш медаль алган жигиттин акеси болом. Ошол жылдары 2008-жылдары Жоламанга окшогон, Акжолго окшогон жигиттер кичикей балдар болчу. 2008-жылы Руслан менен Түмөнбаев менен Канат Бегалиев бирөө серебро, бирөө бронза алганда ушул жаш балдардын баары спорт интернатка тапшырабыз деп, спорт интернатка тапшырганда ал жерде жеңилирээк болду. Башка жогорку окуу жайларына тапшырганы жеңил болчу, чем интернатка тапшырган. Ошол интернатка тапшырган балдардын биринин арасында Жоламан Акжолдо бар болчу. Ошол жаш балдардын арасынан азыркы учурда Олимпиаданын күмүш медалы, коло медалынын ээси болуп келип атат. Биз Жоламанга аябай
балет эттик. Бирок эми баягы Кудайдын буйругу экен. Финалда алтын алат го десек, коло медаль болуп калды. Бирок коло медаль дагы биз үчүн алтынга барабар. Сөзүңүз да спорт менен машат окшойт. Сиз тарткан турбай эниңиз, Мен Талант Бегалиев, Канат Бегалиевдин акеси болом. 21-жылы Грецияда өткөн ветерандар арасында дүйнөнүн биринчилигинде чемпион болгом. Жоламан менен Канат талас жеринен чыгып атат. Манас атабыздын арбагы колдоп, ушу эки балбанга үзүр жигитибизге тоже коло медаль болуп, бул олимпиадада эки жигитибиз барса, эки жигитибизден коло медаль алып, бир кызыбыз күмүш медаль алып келип атат. Мерим Жуманазарова. Чоң рахмат. Элиңиздер жакшы. Аманыңыздар таттуу болсун. Аксакалдар келиңиздер. Аттыңыз коюн аргыман. Өзүбүздүн уулубуз Жоламан ушу аман-эсен өзүбүздүн жерибизге келди. Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөгө чыгып, Олимпиада 4 жылда бир боло турган оюнда бронзаны ээлеп калды. Баардыгыбыз алтынды эңсегенбиз, күйгөнбүз, ушул жерден переживать этип ыйладык. Аксакалдарыбыз баш болуп, жаштарыбыз төш болуп, баардыгыбыз чогулуп, ушул жигитибизди колдоп, жакшынакай болуп дем берели деп, эмкиде Кудайым буйруса телегей тегиз болсун, жол ачык болсун деп, мына өзүбүздүн президентибиз айтты. Президентибиз айтты, артыңда калың элиң бар деп. Ошо калың элдин сап башында биздин айыл турат. Айылдын жаматы турат, айылдын аксакалдары, айылдын жаш балдары турат. Жоламан. Ошон үчүн эч качан жүзүң жерди карабай, сен биздин сыймыгыбызсың, сен биздин туусуң, бүгүнкү күндө туу болуп жүрөсүң. Биздин балдардын, Кыргызстандын көп жаштардын алдында үлгүсүң. Эч качан маанайың чөкпөй, дүйнөдөн бронзаны алып калдым деп эч качан капа болбой, жүзүңдү бийик көтөрүп, муну аргымакты эмип, ушул аргымакты чапкылап барып туруп, Кудай буйруса, эмки келаткан олимпиадада алтынды багындырып кел. Кудай буйруса. Кел алтын. Бисмилла. Бисмилла. Жоламан балабыздын ар дайым жолу ачык болуп, кандай гана спорттун эң мыктылары болуп, бизди кубандырып, дагы келаткан олимпиадада Кудайым буйруса алтын медаль менен келет деп баары ушул жердеги кыргыз элин баары тилек кылайык. Мен ойлойм, Кудай буйруса ушу балабызды Кудай колдоп, атарбактар жар болуп, ушуну эмки олимпиадада алтын медаль менен ушул жерден дагы тосуп алайык. Амин. Сага ылайым аманчылык, ден соолук, бүт элиң менен бирге бол. Амин, Аллаху акбар. Дагы бир силерге да баарына жарыя болсун, бул Бишкек шаарындагы Баласаруу жамаатынын атынан, жаштарынан, уулуулардын атынан, баарынын атынан ушу Жоламан уулубузга белек. Жөн эле белек да. Квартирасын да бергенбиз, далай атыбызгем, сен бул олимпиаданын табияты башка. Ошон үчүн могу өзүбүздүн жакшынакай могу сулуу аттай болуп, сулуу болуп жүрө берсин, ийгиликтин үстүнө жүрө берсин. Жоламан, өзүңдө бирдеке деп койбойсуң. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип ар дайым кайка барбайын. Ушу 2015-тен баштап чоң аренага чыгып жүрөм. Ошо 2015-тен баштап ушу кичинекей кезден баштап кайка барбайын. Ушу өзүмдүн кичи жерим, ушу Баласаруу айылыман ушундай жакшы колдоолорду көрүп келем. Жакшы утуп келгенде ушул убакка чейин көп деген сыйлыктарды берип келдиңиздер, колдоп келдиңиздер. Сиздердин колдооңуздар мен үчүн чындыгында терең мааниге ээ. Сиздер эмне бербесеңиздер дагы бул көңүл ушундай өзүм жеримде, ушундай мекенимде ушундай колдоочу өзүм акелерим бар, ушундай аталарым бар, досторум бар деп аябай сүйүнүп келем. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым ушу Кыргызстан өнүгө берсин. Ушундай Кудайым буйруса спортсмендер жана башка жагынан дагы өнүгө берсин. Кудайым буйруса ушу баарыңыздарга чоң рахмат. Ошо баарыңыздарга рахмат.
Жакшылык болсун, ден соолукта бол, аман-эсен бол. Эч качан жамандык көрбө. Эң аз медалың, эң жаман медалың бүгүнкүдөй бронза болсун турмушуңда. Омин. Ömrün uzun bolsun balam nevrem. Kuday sağa den soğuk versin. Hemki de sözsüz senen altın kütöm. Buyursa. Kuda kalasa. Amin. Men özüm buna kança obla eme, respublika emeti astapırla. Çempiyon biri olup geldi, anda da vargan emesin. Buna birinci olup kelip atapmışım, Olimpiyada degen. Anam bir de altın ve Olimpiyadaga özü lisensiyası çostoydu. Ağa kança kişi işte jetpey жүрөк ушунча. Бул өзү спортсмендердин эң туу чокусу билип ал Олимпиада. Эң любой спортсмендин өзү максаты эмес Олимпиада. Анан кийин алтын медаль. Адам башка 10 жол чемпион бери бол, алтынга жетпейт. Анан жоломан эми рахмат. Атаңа өтүп кетти го чоң атаң. Может эл мактай ызгарел, может Кудай өтүп калгандыр. Шыгылым мен ушул ат күлүк ат буттан калат дейт. Анан эң спортсмендер жаман трамва. Sen bari жетет. Tramva albaçı болмайды. Ошону тилейт элем да. Мен Жоламандын тайнеси болом. Мен өзүм 8 сеттерөгүм. Ошонун эң эмеси балам кызым 3-чү эмеси кызым бу. Анан кийин бул жакшы мектепте жакшы окуган, жакшы кыз болчу тарбиясы да. Анан бул кызым чемпионатта окуган, мектепте жакшы бүткөн. Мына чемпионду тууп берип атыр. Кудай буйруса, Кудайга ыраазымын миң мерте айланайын. Жоламан эмес жанагы балдарыбызга дагы Кудайым кубат берип ошолордун жеңиштик алып колдон түшүрбөй алып келе берсин. Биз кубанычтабыз. Элдин батасы тие берсин. Кудайым кабыл кыла берсин. Ушу баягы бата менен элге көрөт дегенде ушу батанын арты менен ушулар жеңишке ээ болуп жүрө берсин. Жоламан айланайын. Сен бүтүн эле биздин баламыздын, элдин баласы болдуң. Айланып кетейин, алган жеңишиң кут болсун. Ушинтип эле ар дайым элиң дайым сени куттуктан. Элим, айланайын үкөлөрүм, акелерим, бир туугандарым, балдарым. Ушинтип эле балам жеңиш менен келгенде келип жакшы сөзүңөрдү айтып куттуктап турганыңарды эң жакшы балам. Баламна кен соолук чынын каалаймын. Şu бактылуу бала болсун, ар дайым элин кубанткан бала болсун. Балаңыз дүйнөлүк рейтингде чемпион болбосо да 3-чү орунду алып келди. Эл болду, азыр болсо ат мине атат. Үйгө келин эле жетишпей атат го. Келинди буйруса да алабыз, эми ага дагы план түшүп коюштур го, буйруса ада келин да болот. Ошондо быйыл эле алып бересиздерби? Мына айында нертегинде алып беребиз. Болду, рахмат. Ошо. Тойго келгиле. Ошо. Жоламан, күнү кут болсун. Анан биз өзүбүздүн Баласарунун ынтымагы бар. Анан Баласарунун ынтымагынын атынан Жоламандын тайнесине 2000 сом приз. Анан биздин атайын райондон Баласаруудан келген мейман агайыбызга 2000 сом приз. Ушул киши бизди тарбиялаган башында. Келин сөз калып менен бер койчу. Мына келиңиз. Жол керек эне чыгып кетти. Призим сагытпан деп. Сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушинтип Жоламан баламды мына жеңиш менен куттуктап, мына кыргыз өзү жылкыны жакшы көрөт эмеспи? Эң биринчи сыйлык машинадан ушу жылкы да. Ушу Жоламан балам ушу дайыма ушу жылкынын үстүнөн түшпөй, жылкы баласы өзү деле хадис бар экен. Жылкыны канчалык баптап имзең, ошончолук сага дуа кылат депчи. Дайыма ушу үйүнөн жылкы кетпей, үйдөн дайыма ушу жылкы болсун. Анан ушу өзүбүздүн кичи мекенибиз Баласаруу айылынан Бишкекте жашаган жааматыбызга чоң рахмат силерге. Ушинтип ар бир балабыздын чоң жеңишинде дайыма сыйлыкты дайыма калтырбай берип турушат, колдоп.
Будан ары да Жоламандын артынан да ушу Кыргызстаныбыздан жана өзүбүздүн кичи мекенибизден бала саруудан да чемпиондор чыксын. Артынан аккан сууарыктан суу агат дейт. Дагы мунун артынан да жаштар чыксын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Елдің бәрі чоң атасын берді, чоң апасын берді. Мен де как құда қатары бұл Жоламандың өз атасына, папасына 2000 сом приз. Рахмат. Рахмат. Келеме жаман. Омен кылайлы да үйгө тамакка кирелим. Омен. Ар дайым жакшылыктын үстүндө ушун ынтымактын үстүндө жүрөлү. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, жамандык болбосун, согуш болбосун. Ар дайым ушундай жакшылык, ийгиликтин үстүндө ынтымакташып, улуулашып, аксакалдашып, жаштар, кичүүлөр, улуулар баарыбыз биригип, бир муштум болуп, ийгиликтин үстүндө жүрө берели. Омен.